биздин nasat.kg'degi жаштарга катталуучуларга кайрыларым, жашооңдо ийгиликке жетем десең, 3 нерсени бош калтырба. 3 нерсеге терең көңүл бур. Биринчиси убакытың. Убакыттан өтө катуу пайдаланыш керек. Керек болсо 24 сааттын ичине 48 саатты убакытты сиңдириш керек. 48 сааттай пайдаланыш керек. Имам Газали рахматулла алейхи айткан экен, мен убакыттын ичинде Аллах Тааладан убактыма береке сурадым деп. Бүгүн адамдардан сурасаң, дуа кылганда балким байлык сурашы мүмкүн, машина сурашы мүмкүн, жакшынакай аял сурашы мүмкүн, бирок жараткан Аллах Тааладан убактыбызга береке бер деп сураш керек мындай. Экинчи, биз ийгиликке жетебиз десек, бош калтырбай турган десе, биздин мээбизди, акылыбызды. Отуруп алып барып пайдасы нерсеге эмес, ошо пайдалуу акылды кандай толтурабыз десе, илим менен, билим менен, жакшы насаат менен, аксакал аталардын насааттарын айтып, ошо жакшынакай пайдалуу нерселер менен мээбизди толтурушубуз керек. Ал боштукту эгер пайдалуу жакшы нерсе менен толтурбай турган болсок, жаман нерселер ал орунду басып алат. Үчүнчү, биз ийгиликке жетүүнү каалай турган болсок, жүрөгүбүздү бош калтырбас керек. Жүрөктү иман менен, Аллага болгон ишеним менен, ата энеге болгон сүйүү менен, мекенге болгон сүйүү менен, Аллах Тааланын жараткан бардык бенделерин сүйүү менен ошо жүрөктү толтуруш керек. Эгер ушул 3 нерсеге терең көңүл бура турган болсок, жараткан Аллах Табарак ва Таала бизди эки дүйнө ийгиликке жеткизет. Ошондуктан дагы так кыска нуска айтарым, убакыт деген нерсе арабтарда макал бар, убакыт кылыч сыяктуу, эгер сен аны кеспесең, ал сени кесип салат дейт. Урматтуу мекендешим, убактыңдан пайдалангыла, Аллах Таала берген өмүрдөн пайдаланалы.